Турсунай Керимбековна, мен бир мындай суроо бергим келип турат да. Интим гимнастика бул кимдерге тиешелүү? Интим гимнастиканы баардык курактагы айымдар жасоо керек. Төрөттөн кийин аял калыбына келет. Эч кандай дары дармек менен калыбына келбей турган заара кармай албоо, кын булчуңдардын кеңдиги, кын булчуңдарынан жел чыгуу, жатын төмөн түшүү деген көйгөйлөр бар. Мунун баары бир гана интим гимнастика менен иреттелет. Кайсыл куракта болсо да. Мектеп курагында кыздар жасоо керек, айызы ооруп келсе. 60-70 жашпы канча куракта жаш куракка чектөө жок. Баардык айымдарга интим гимнастика керек. Уят деген түшүнүктөн арылышыбыз керек. Ден соолук бул уят эмес, кол бутубуз уят эмес, демек баардык дене мүчөбүзгө кам көрүү уят эмес. Геморрой, запор жана башка баардык аялдарга тиешелүү проблемалардан арылат. Жана аялдарда чач түшкөндөн аябай жүдөшөт. Чач түшпөй калат, көз нурдуу болуп калат, себеби аялдын гормондору жакшырат. Кан алмашуу. Курсактары кирет кадимкидей. Аял аракет кылып жасаса, кадимкидей курсактары кирет. Сонун результаттарга жетсе. Төрөттөн кийин калыбына келет. Төрөттөн кийин калыбына келет. Бул ар бир айымдын көйгөйү болуш керек. Ар бир аялдын кыялы. Кыялы да, анткени көйгөй дагы, анткени төрөттөн кийин калыбына келбей калып, айымдардын оорусу күчөйт, жанагындай сиз айтып кетмекчи. Жашоо салкын болуп калат. Ошондой болуп калат экен. Ошондуктан айымдар бул сиздерге гана тиешелүү. Эгерде сиздер мен Бишкекте эмесмин, мен бара албайм десеңиздер, анда айылда, алыс жерде жашай турган болсоңуздар, онлайн курс дагы бар. Онлайн курска кирип, мынакей Турсунай Керимбековнадан сонун маалымат алсаңыздар болот.